Kanca жерден beri проблема чечилбей келген. Анан Кудай буйрса азыр бул жерде 4 резервуар салынат. 4 резервуар салынат. Ар бири 6000 кубтан. Баары бири 24000 куб болот. Бүткөндө мына ушундай бар. 4 резервуар катары жабылат. Суу жабылат, газон себелет бүтүп бар. Азыр болсо мына бүтүп калды. Жакында келип 15-20 бүтүп. Бул жерге 194 миллион сом бөлүнгөн. 15 майда башталган. 2,5 айдан ашып калды. Уже баш бүтүп калды. А бири жарым айдан кийин баары бүтүп калды. Качан эксплуатацияга уже ошондо тиги 31-инде биз запускайды 2-3 жол испытание кылабыз. Ошондо шаардын проблемасы чечилеби? Чечилет. Кудай буйрса 31-ине келип. Шаардыкка суу боюнча жалоп кылбай калат. Бул жерден мына суу бияктан кирет. Суу мына 600 турба менен кирет. Бул жерде 300 турба. Бул скважиналардын суусу келет. Бул болсо шаарда центральный эме бар го, трасса. Ошондон кирип туруп, буга кирет, бияктан чыгып анан шаарга кетет. Эгерде бу жер болсо жана эме болот. Обратный клапан сыяктуу. Суу токтоп калганда артка суу кетпейт, тияка суу бериле берет шаар бөлөстөй. Анан бул жерде скважинадан суу болсо такай берилет. Запас суудан бериле берет, улам бөксөргөндөн кийин анан суу келгенде бияктан кайра. Скважинадан да суу бериле берет. Бул жерде 12 скважина биз кастык. Как раз. Бүт шаарга жетеби? Бул жер. Баары бүткөндө тазалайсың анда. Бул стяжка болот. Дагы стяжка болот. Анан кийин жана пленка клей менен обработка болот. Тазаланып турат. Ооба, Анан жана чыгып бул жерден шаарга кетет. Шаарда көчтө меңдик турба менен кетет. Шаарга. Стяжка болуп туруп бул жер болсо тазаланган суу бияка кетет. А бул суу болсо бул баягы ышып калган суу атылып кете берет. 15 майда башталган. Буюрса жумушчулар да бар, бүт бар, жетиштүү болот. Срогунан биз графиктен опережение. Ошондо 31-августка чейин муну да бүтүп уже эксплуатацияга тапшырып. Ооба, беребиз. Ошондо ага чейин испытаниядан да өтүп. Испытание, 31 чейин Bir испытание. ayın içinde үлгүрөсүңөрбү? Үлгүрөбүз. Тияктар уже үстүн жабып бүтүп калды. Уже ар жагын жаап келди. Уже үстүн жаап кетип, бүт азыр беримде бүтүп калды. 12 скважина менен жазады. Жаңы 2-январдан баштап 3-күнгө 12 скважина. Азыр мына ушундай болот. Бул батареясы установка. Бул тазаланып сразу кетет шаар, страссан берилет. Ошо 12 скважинадан 27000 куб суу. Бул жерде 24000 куб суу, ошондо 52000 куб суу болот. Анан тиги өзгүрдөн дагы турба менен 50000 куб, ошондо 102000 куб, күнүнө 162000 куб суу ичет. А биз жарымдан көп 102000 запас алып койдук. Бул өчкөндөрдү азыр өссө сразу суу берип турабыз. Жаңыр жаап, сел өчкөндө Лайлап, үзүшүү болот да, ылайсың. Быйыл өчкөн жок. Ошонун баары Кудай буйрса быйылдан баштап токтоду. Суу маселе чечилип калды.